кээде адамдар 15 мүнөттүк жолго 300 сом, 400 сом төлөп түшүп калышат. Анан мен ойлойм да, ошол 15 минуталык жолго 400 сом төлөп барган кандай зарыл иш болду экен депчи. Канчалык бул ушундай бир срочный иш, чтобы ты готов платить за 15 минут, платить там 400 сомов. Ошолордун ордунда мен болсом, мындай эртерээк турмакмын дагы, автобус менен эле, пересадка бир нерсе болуп отуруп, максимум 100 сом менен жетмекмин дагы, 300 сом жанымда калмак. Анда бул адамдар эмне үчүн мындай кылып атат? Себеби булар уже комфортко көнүп алган. Адам комфортко көнүп алгандан кийин жетишерлик деңгээлде акчасы көп болбосо дагы ошол комфорт үчүн любой сумманы төлөгөнгө даяр болуп калат экен. Андыктан комфортко көп көнбөш керек. Комфортко, өтө эле комфортко көнүп алсаң, сен бир аз эле мындай бир зона комфортунан чыксаң, уже жүдөп, кыйналып, ушундай бир слабый, өзүңдү уязвимый сезип калат экенсиң да. Поэтому не привыкайте сильно к комфорту. Акчаңарды үнөмдөп, да эртерээк жатып, эртерээк туруп, ысырап кылбасаңар, иншалла жашоодо береке болот. Вообще-то бул өзү мен муну наоборот өзүмдүн пайдамды ойлосом, мен наоборот айтпашым керек да, мынча. Туура кыласыңар дешим керек да, мен наоборотчу. Туура кыласыңар, күн ысык болуп атат. Мүмкүнчүлүк болгондон кийин пайдаланыш керек дешим керек да, өзү негизи. Бирок биз өзүбүздү гана эмес, башкаларды да ойлошубуз керек. Адамдын рызкысы бул уже давно жазылган да, аны бирөө көбөйтө да албайт, азайта да албайт. Так что акчаңарды үнөмдөйлү, ысырап кылбайлы, баарыбызга Аллах Таала ыйман менен жашап, берекелүү жашоону жашап, ыйман менен дүйнөдөн кеткенди насип этсин.